Күйөөң сени угуш үчүн эмне кылса болот? Мен сага айтпадым беле? Качан? Мен уккан эмесмин, биринчи жолу угуп жатам. Деген диалог көп боло турган болсо, демек күйөөңүз сизди уккан эмес. Ал сизди угуш үчүн кантип туура сүйлөшүш керек? Бул тууралуу бүгүнкү биздин подкаст. Достор, кандайсыздар? Барыңыздарга салам айтам. Жана сиздер менен чогуу 10 мүнөттүк подкастты баштадык. Бүгүн күйөөң сени угуш үчүн деген ушундай бир сыйкырдуу тема. Анан албетте бизди уккан мырзалар сөзсүз түрдө ылдый жакка комментарий жазып койдуңуз. Аку ооба туура айтасың, бул чын деп, же болбосо жок, аку андай эмес, мага могул мындай подход керек десеңиз, аны да жазыңыз. Чындыгындачы жашоодо ушундай болот го, бир нерсени айтасың, деп коет да. Убакыт өткөндөн кийин ошону ишке ашырсаң, эмнеге мен менен кеңешпейсиң дейт. Качан кеңешпедим беле, айтпадым беле десем, жок, мен муну уккан эмесмин, сен мага айткан эмессиң дейт да. Бир чети эркек дагы туура, аял дагы туура. Аял болсо доказывать этет, далилдейт, жок, мен сага айткам, сен болгону кулак төшөбөйсүң, сен мени дайыма укпайсың, сен мени сүйбөйсүң, сага баары бир менин айткандарым деп таарынат. Эркек болсо, сен мага айткан эмессиң дейт. Эркек туура айтат, анткени ал ошол учурда уккан эмес. Анда эркек бизди угуш үчүн кантип сүйлөшүш керек? Маанилүү эң эле биринчи кеңеш психологдордун, өзгөчө ушул эркек психологдордун айтымында, алар менен сүйлөшүп жатканда жолдошуңуз менен бир гана көйгөй, бир гана маселени талкуулаңыз. Бирди гана. Эгерде сизде 25 тезис болсо, ар кандай суроолор болсо, анда ал макул жаным, макул деп коет дагы. Эртеңки күнү унутуп калат. Анткени өтө көп маалымат болуп кетти. Эркектин туура ойлонуп, чечимин кабыл алып, ал эсинде калып, мындай салмактуу же болбосо салабаттуу келиш үчүн ошол маселегечи ага бир гана суроо айтыш керек. Ошондо аныкы баягы түз линия сыяктуу мондай могул маселе айтылды, муну чечишим керек, мына деп чечет дагы. Андан кийин сизге ообамын, каршымын, макулмун деген жообун айтат. Ошондуктан достор, 10ду 20-ны бир учурда айтып, 5ти дагы айтпаңыз. Бул учурда ал эркек выключаться этип өчүп калат. Анын болгону гана муну айтты, макул ооба деп калат дагы, бирок сиз айткан маселени, сиз айткан суроону талкуулап чыгып чечим чыгарбайт. Ошондуктан ал аны бат эле унутуп коет. Ошондуктан эгерде күйөөңүз менен сүйлөшөм, мындай олуттуу темада сүйлөшөм десеңиз, бир гана теманы тандаңыз. Ошондо ийгиликке жетесиз. Кийинки кезектеги дагы бир маанилүү нерсе, хорошо, макул, биз бир маанилүү маселени көтөрдүк. Анан аны көтөргөндөн кийин эле канча убакыт жол күтөбүз? Ал болсо унчукпай отурат, балким диванда чипсыны чайнап коюп отурат, же ысык чайды шоркуратып коюп ичип отурат, же жөн гана бир жерде үңүлүп тиктеп калды. Канча убакыт күтөсүз? Сен мени түшүндүңбү? Сен менин айтканымды уктуңбу, жок дегенде бир реакция кылып койсоң болобу деген сөздү айтпаңыздар. Ал ооба, ал укту, ал түшүндү албетте, бирок ал жоопту ойлонуп жатат. Мен кандай жооп берсем кандай болот? Мындай десем эмне болот? Мындай десем эмне болот деп. Эгерде биз улам эле түшүндүңбү? Сен мени уктуңбу? Ооба деп койбойсуңбу? Минтпейсиңби? Дей берсек, ал тупикке кадалып калат дагы. Анан кийин эмне деп жооп берерин билбейт дагы, анан дароо эле ооба, макул, деп коет да, бирок кайра эле унутулуп калат. Ошондуктан эркек жолдошуңузга бир маселени көтөрүп чыккандан кийин ага ойлонгонго убакыт бериңиз. Тактап айтканда, пауза жасаңыз. Бул дагы абдан маанилүү. Жашоодон деле байкайсың, көп ата-энелериңден, жакындарыңдан же эркек эмоцияга берилип бир нерсени айтат дагы, аягында жыйынтык конкреттүү түрдө чыкпай калат. Же эркек аябай отуруп алып, алар эркектер логик го. Алар логик болгондуктан отуруп алып, аябай салмактап ойлонуп, ооба десем мындай, жок десем мындай, деп турган аягын айтат да. Мен жолдошума аябай таарына берчимин, сен мага көңүл бурбайсың, сен ушундай кылбайсың депчи көрсөм, мен ойлосом, бир нечени бир айтчу экен да. Мисалы, кышка көмүрдү качан алабыз? Мондай кылып алалы, качан алалы? Канча тонна алабыз? Мынча тонна алсак, мынча акча бөлүп алабыз. Акчабыз жететчи, жетпей калат. Баса, мен дагы куртка алышым керек. Куртканы монча сом экен, куртканы кайсы айлыктан алайын? Кандай кылсак деп бир нече маселени көтөргөндө ал ооба анан аягында өзүң билесиң да дейт да. Анткени ал баардыгын обдумывать этип, баардыгын терең ойлонуп жетише алган жок. Анан ал өзүнүн чечимин кабыл алып айткан соң ага жоопкерчиликтүү да. Анан ошондуктан мейли, эгерде сен билсең сен чеч дейт дагы, анан өзүң билесиң деп коет.
мындай учурда кээ бир аялдар алдыга түшүп алат дагы, эми сен баары бир деле өзүң билесиң дей берет экенсиң, өзүм эле билип чечим чыгарып коеюнчу дейт дагы, өзү чечип өзү кыла баштайт дагы, акырындык менен рулду алат, анан эркек өзүнө алсыз сезип баштайт. Ошондуктан бул дагы эркектин эркек экенин, өзүнүн эркек экенин сезиш үчүн абдан маанилүү. Убакыт бериңиз, пауза бериңиз. Эгерде ал азыр жооп бере албай атса, ойлонуп көрчү анда. Кел ойлонуп көрөлү, эртең кайра сүйлөшөлү анда деп туруп, анан эртең конкреттүү түрдө жоопту алыңыз. Жөнөкөй эле ал тургайчы. Мисалы биз баарын өзүбүздүн оюбузда чечип алабыз да. Мен пальто алгым келет, ал 30 000 сом турат деп, мисалы да. 30 000 сомду мен бир айлыгымды эле алып койсом болот экен. Жолдошум болсо бул айлыкта акча абай азык түлүктүн баарын кененирээк алып келип койсо мен ала алат экенмин деп өзүбүздүн оюбузда талкуулайбыз дагы. Баардык выходдарды, чыгуу жолдорун даярдайбыз дагы, анан ага айтабыз да, мага пальто алып берчи, пожалуйста депчи, анан ал үчүн күтүүсүз да бул. Ал болсо оюнда ойлонуп баштайт да, кайсы акчага качан кандай кылып алып бере алам, так, эмне кылсам деген чекти биз сен ушинтип бересиң, анда өзүм ала эле алып алам, анда сен ушундайсың деп анан кийин аны жаап коебуз да. Ошондуктан бул нерсени абайлаган жакшы. Жана албетте эркекке ойлонууга убакыт берген туура. Кийинки кезектеги дагы бир маанилүү нерсе конкретика. Бизге конкреттүү түрдө эркектерге конкреттүүлүк керек. Аялдардын сүйлөө речи албетте эркектердикине караганда бай, кооздоп сүйлөгөндү билет. Биздин мышление, биздин ойлонуу тип же ойлонуу түрүбүз бул ойлонушубуз үчүн сүйлөйбүз да. Сүйлөп атып эле, ушул оюма келбептир, монтпей дей беребиз да. Анан бизде дайыма баягы ички монолог болот. Ошондуктан аялдар менен башка, мисалы кыздар менен деле эчтеке жөнүндө сүйлөшпөйсүң, бирок жөн эле сүйлөшүп кете аласың да, бирок аягында мындай маңызсыз. Бирок эркек менен сүйлөшүш үчүн ага предметно сүйлөшүш керек, тактап айтканда конкреттүүлүк керек. Ага сиз 10 далилди айтып туруп, анан аягында 11-си дегенде ушундай кылалы, же ушундай кылып берчи эмес, конкреттүү түрдө керек. Же болбосо мисалы, ушул эле пальтону айтпадым белем. Тиги кыз деген моомдай сонун пальто алыптыр, аябай сонун экен, мага жакты, анан күйөөсү алып бериптир, анан же болбосо күйөөсү минтиптир, анан ошентип сатып алыптыр эмес, конкреттүү эле мага ушул нерсе керек. Мага ушул абдан керек болуп жатат. Качан алып бере аласың? Кандай кылганда алып бере аласың? Деп туруп өзүңүздүн мындай, кандай десем, уважаемая причина деп коет го, сизге мындай чын эле себептерин анык, туура, жакшы, чын эле керектүү болгон себебин түшүндүрүп бериңиз. Сүйлөп жатканда эмоцияңызды кармаңыз. Бул дагы маанилүү. Мисалы кыздар, аялдар жөн эле сүйлөшүп баштап туруп аягында кыйкыр өкүрүү ыйлап, же идишти ыргытып, же ушундай бир эмоция менен бүтүрөт да. Биз үчүн бул нормалдуу. Бирок эркектер мындай кыла албайт. Алар ойлонушу керек, же сарсанаа болушу керек, экөөнүн бирөө. Эгерде сиз эмоцияга берилип, от алып кетсеңиз, анда анын ойлонуу процесси токтоп калат дагы. Анда эмоция процесси башталат. Элестетиңиз, тактап айтканда ал сырткы козголоңчуларга реакция кыла баштайт. Ошондуктан эгерде ийгиликтүү сөздү кааласаңыз, анда эркек менен сүйлөшүп жатканда эмоцияларды кармап, кенен сүйлөп бериңиз. Сөзсүз түрдө дене тилин колдонгондо аракет кылыңыз. Бул дагы ийгиликтүү болгону жакшы, аны дагы туура пайдаланыш керек. Мисалы кыздарга биз көбүнчө маңдайына отуруп алып, көзүн тиктеп, анан сүйлөшкөнү жакшы көрөбүз. Бул учурда эркек муну угроза катары, коркунуч катары кабыл алат. Сен талап кылып атасың. Сен азыр реакция кылышың керек. Сен ага маневр жасаганга эркиндик, кенен бир орун бербей атасың да. Караңызчы, бул ошондой кабыл алат. Ошондуктан биз ойлойбуз да, ушундай кылганда ал мени угат деп. Жок. Балким сиз аны жөн эле жанында өтүп басып бара жатып, колунан жетелеп алып айтарсыз. Балким диванда отуруп алып, жанында отуруп алып айтарсыз. Тактап айтканда ага маневр кылганга дагы убакыт жана пространство бериңиз дешет психологдор. Кандай деп ойлойсуз? Ылдый жакка пикириңизди күтөбүз. Жана Алкитап Чекит медиа сайтына дагы катталганды унутпаңыз. Негизи жаратуучу Кудай аяк китепте эркекти дайыма эркек деп өтө жол эркектей болуп белиңди бекем буу дейт. Эркек деп кадырлаган. Ошондуктан эркектер кадырлуу жана эркектер бар болуңуздар. Эркектер биздин сүйүктүү аталарыбыз, сүйүктүү бир туугандарыбыз, сүйүктүү жолдошубуз, бар болуңуздар. Өзүңүздүн пикириңизди жазганды унутпаңыз. +1 301 760 60 70 сандарына күтөбүз. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.